Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Десин ТV каналынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, бүгүн биз саясат туурасында сүйлөшөбүз. Абдан узагыраак, тажатмараак болуп кетиши мүмкүн. Текебаевдин тегерегинде Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Кимсенбаевич Мадумаровдун жана могу Жаштар партиясынын ичиндеги жаңжалдар туурасында сүйлөшмөкчүбүз. Мындай теманы кандай деп коеюн деп ойлонуп туруп койдум. Мен ушул Кыргыздардын сасык саясатында, сасык саясаттын казанында эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген макал бар го. Ошондой кочкорлордун баштары кайнабай сүзүшө баштагандыктары тууралуу жана кандай партияларда ушул шайлоонун шайтан оюндары кандай жүрүп жаткандыктары жөнүндө мен өзүмдүн бир мындай анализимди бере кетейин дедим. Эмнеден баштасак, жакшы кабардан баштайлы биринчи, анан мындай кичине жакпаганыраак негативный кабарларды айта баштайбыз. Биринчи жакшы кабарды мен ушул өзүм Бүтүн Кыргызстан жөнүндө көп сүйлөгөндүктөн ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын ичинде жакшы бир кече окуя болуп өттү. Мекенчил партиясынын лидери Садыр Нуркожоевич Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов деген кишини жакшы билесиздер. Саясий аренада көп эле чыгып, ушул соттордо Садыр Жапаровду чыгарам деп жүгүрүп, көп мээнет кылып жүргөн белгилүү адвокат. Ошол киши өзүнүн бир көз караштары туура келбей, ушул Мекенчил партиясынан чыгып, азыр билесиздер, Мекенчил партиясын Камчыбек Ташиев жетектеп, алардын ураандарынын бири ушул Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарып алабыз деген ураан менен элди бириктирип, ошол мекенчилерди ушундай өздөрүнүн кандай бир стратегиялык максаттарынын бири кылып коюшкан да. Эми бул андан башка деле чоң максаттары бар. Булар патриот ушундай партиялар. Анан ошол жерден бул Шарабидин Токтосуновдун айтымына караганда, булардын негизги чыры ошол жерден ошол Садыр Нуркожоевич Жапаровду кантип чыгарып кетүүнүн ыкмаларынан талаш келип чыгыптыр да. Эми өзүнүн айтымына караганда көрсөңүздөр керек интернеттен. Алар сүйлөшүү жолу менен чыгарабыз деп жатат. Ал эми мен мыйзам жолу менен чыгарам дедим. Ошол мыйзам жолу менен кантип чыгаруу керек экендиктерин мен ушул Адахан Кимсенбаевич Мадумаров менен сүйлөшүп, мен ушул Бүтүн Кыргызстан партиясына кошулдум деп ушул АКМ Пресс деген видео каналдан берди. Эми бул жакшы нерсе. Ушул Бүтүн Кыргызстан партиясына ушундай белгилүү инсандардын ал жактан кандай чыр менен келгени, эмне болгону кызыгы жок биз үчүн дегендей, булардын биригип жаткандыктары, белгилүү адамдардын ушул партияга келип бел күч болуп берип жаткандыктары аябай жакшы да. Анткени азыркы кезде мен эмне себептен ушул Бүтүн Кыргызстан партиясы деп көп сүйлөймүн, көп айтамын. Силерге бир секретти айтып коеюн. Эмне эле ошо жабыша бересиң, анан башка жаштарды колдобойсуң. Мен жаштарды эң биринчи колдойм. Эмнеге Бүтүн Кыргызстанды колдойм дегенде, биринчиден Бүтүн Кыргызстан партиясынын ичинде жаштар абдан көп. Мына мен өзүм көрүп жүрөм, мигранттар, аябай жалындуу жаштар бар да. Мен ошондуктан ушул партияны колдойм. Экинчиден, ушул азыркы коомдо, достор, чыныгы оппозиция деп мен ушул гана партияны билем да. Мен өтө саясатташкан, саясат жолундагы адам эмесмин. Мисалы үчүн менин негизги максаттарым кийин ушул башка эле саякаттар жөнүндө айтып жүрөм, рекламалар жөнүндө мындай тартууда. Анан буюрса шайлоо өнөктүгү бүткөндөн кийин Кыргызстанга барып калсак, мен ушундай жалаң эле саякат, ушундай жакшы нерселерди тартам. Ал эми азыркы кезде мына саясат жөнүндө сүйлөшкөнүбүздөн кийин эмнеге ушул Мадумаровду колдоп жатам? Анткени булар чыныгы оппозиция. Мына мен канчалык мактап бир кандайдыр бир деңгээлде ушул жакшы билимдүү, жакшы адамдар бар деп ушул Ата Мекен партиясында канча мынча айтып келем. Ушул азыркы заманга жеткизип жаман болуп ушундай болуп турганыбызга дагы Ата Мекен партиясы кандайдыр бир деңгээлде тиешелүү. Бирок ошолордун ичинде Жанар Акаев сыяктуу, Тилек Токтогазиев сыяктуу жакшы алдыңкы жигиттер бар деп айтамын да. Анан бирок ошентсе дагы мен аларды чыныгы оппозиция дебеймин. Эмне себептен дегенде, ушул Мадумаровдай болуп, ошол эле биз сыйлаган Көкжал деп жүргөн Текебаев агабыз дагы азыркы кезде эмнегедир үнү пас болуп, чын эле айтыш керек, мындай ачык сүйлөй албай турат да. Ошондуктан мен
ушул азыркы коомдогу жападан жалгыз билбейм силер айткыла эгер ушундай бир дагы бир партиялар болуп сүйлөп ачык айтып ушул бийликти сындап келе жаткан партиялар болсо айткыла ошолорду да кошолу. Мен бирок ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун партиясынан башка ушул кишиден башка каршы турган адамды мен көрбөйм да. Ошондуктан чыныгы оппозиция деп мен ушуларды гана билем. Ошондуктан ушуларды колдоймун. Менин колдогон секретим ошол достор. Анан башка партияларды деле албетте каралап же болбосо башка эме кылып чорный пиар кылып айтпаймын, бирок башкалар мынчалык деңгээлде ачык айта албайсыңар башка партиялар. Чын эле айтып коюш керек. Эми эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт. Айрыкча саясаттын сасык казанында кайнабайт дегенге мисалдар кече көп эле болуп өттү. Достор, кечээки интернет айдыңындагы сөздөргө караганда ошол жаңы дем деп альянска бириккен партиялардын ичинен Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев Аргенович чыгып кетти деп жатат. Мына шайлоо башталганга чейин эле биздикилерде ушундай адат болот. Башында бирге калышат, анан чукулдап кетишет, чукулашып, ушинтип чыгып кетти деп атат. Бирок бул маалымат канчалык деңгээлде чын калп экендиктери Темир Аргенбаевич өзү чыгып же болбосо Текебаев өзү билдирүү жасаганын көрө элекмин. Балким азыр болуп да калса керек. Биякта Россияда кечирээк, Кыргызстанда эртерээк. Бул жөнүндө маалыматым жок, ачыгын айтыш керек. Ушундай сөздөр тарап жатат. Болушу толук мүмкүн деп мен ишенемин. Анткени мындай нерселер болуп эле келген. Эми дагы бир ушундай саясаттын сасык казанында сүзүшкөн кочкорлордун башы жөнүндө айта кете турган болсок, кечээ да маалымат кетирдик эле ушул Жаштар партиясынын ичиндеги өз ара бөлүнүшү. Бияка жылып кетели. Азыр элдер бул жерде кичине машыгышып эме кылып атыптыр. Жаштар партиясын бүткүл Жаштар партиясы деп коомчулукка таанытып келе жаткан жалындуу жаш жигит Чыңгыз Капаровду жакшы билесиздер. Абдан сүйлөп ушундай партия бар деп ошол эле бетин айтып, мен эмне себептен ушул жигитке мындай бул сөздүн жөнүндө көп сүйлөп эме кылып калдым. Бул жигитти дагы мен кандайдыр бир деңгээлде ачык сүйлөп коркпой бийликтен Адахан Мадумаров сыяктуу жалындуу сөздөрдү айтып келе жатат да акыркы кезде. Ошондуктан мындай ачык сүйлөгөн адамдарга албетте буларды чыгарыш керек, көбөйтүш керек, мындай колдон келишинче элге жеткизип туруш керек да. Ошон үчүн мен сүйлөшүп, кандай болуп телефонун алдым, иши кылып телефонду алып, жеке дагы сүйлөшүп, ушуларды колдоп жаткан болчумун да. Анан мен айта кетейин, ушул жигит жалындуу жакшы жигит да действительно. Анан мен бир-эки жолу үч жолу дагы сүйлөшөлү, мындай десем байке звонит, анан чалам өзүм деп коюп бир-эки жолу буга чейин дагы ошентип коюп чалбай жоголуп кетти эле. Анан мен дагы чалбаган адамга, бизге эми блогерлерге мындай чыныгы айрыкча калп эмес, чыныгы биринчи баягы маалымат булактарынан ушул өзүнүн маалымат болсо жакшы да. Мен өзү ушул партиянын лидери адам айтып мындай болуп атат, андай деп маалыматтар болуп турса элге кызыктуу болот да. Анан ошондой үчүн мен өзүм эме кылып чыгып ошентип эме кылдым эле. Анан эки жолу звонить этем деп коюп жок болуп кетти. Анан мен дагы ага звонить этпей, андан башка нерсени деле чыгара бересиң. Ошентип жок сүйлөшпөй калганбыз. Анан кечээки күнү партиянын ичинде ушундай болуп, анан кийин мени алдап кетишти, сатып кетишти, мен кеттим деп сүйлөгөндөн кийин анан мен кечинде өзүм чалып сүйлөшүп, кандай болгондуктан анан каналга чыгарып ошентик эле. Анан эртеси күнү, кечээ күнү көрүштү. Эми менин каналымды көп адам көрбөйт, бир 3000 адамдай көрдү. Facebook'тан чыкты, Facebook'та дагы кетти. Биз коллаборация кылып бул жерде Facebook'тагы блогер Илгиз Турдукулов экөөбүз дагы бир чогуу берүү даярдадык. Бул жөнүндө көбүрөөк кетсин деп. Андан Facebook'та кетишти, башка болду. Анан кечээ күнү ошол берки Тыныбек Мейманалиев деген киши сообщение жазыптыр, айтыптыр. Көп сөздөрдү айткан ал жерде. Мен аны дагы өзүнүн сөзүн чыгарууга аракеттенемин. Бул жерде бүгүн сүйлөшүүлөр жүрсүн. Мен ушул Чыңгыздан дагы, анан тиги Тыныбек Мейманалиевден дагы звонокторду күтүп жатам. Бүгүн дагы күтөйүн. Анан мен
ertege bulardын маалыматтарын толук чыгарамын. Тыныбек Мейманалиевдин айтымына караганда ошол голосовой жөнөтүптүр. Мен мындай андай деп, мен бирок бул жерде Тыныбек Мейманалиевди канчалык билсем билбесем дагы бул жаштарды ошондой чоң кишинин жаштар партиясы дегенин чоң аксакалдын жетектеп бара жаткандыктары дагы мен кече айткам нонсенс. Бул мындай болушу мүмкүн эмес. Жаштарды жаштар гана башкарыш керек. Бул жагынан мен эч кандай канчалык ошол Тыныбек Байкенин Мейманалиевдин чындыгына карабай мен бирок Чыңгыз тарапмын. Бирок Чыңгыз мисалы үчүн кечинде дагы мага ошо голосовой жөнөткөн эле, Байке сизге чыгамын деп туруп. Кече дагы ошол мурдакы эле адаттарындай чыккан жок. Мен албетте мындай бул жигит чыкпаса деле керек деп мен даяр болчумун. Бирок мен кече өз жумуштарым менен жүрүп, эч кандай эч ким менен сүйлөшкөнгө убактым болгон жок да, чын айтканда. Бирок чыгып бир адамга айткандан кийин айрыкча ушундай партиянын лидерлери ким экендигин, эми биз мындай блогерлер мага айтса айтпаса мен эч кандай капа эмесмин. Бирок адамга анализ жүргүзөбүз да. Сөзүндө турабы турбайбы, бул элементардуу этикага кирет да. Коңгуроо чалам дегенден кийин мындай жоопкерчиликтүү адамдар чалыш керек. Мен эгер Чыңгыз иним көрүп турган болсоң, мен сага капачылыгым деле жок эч кандай. Раз ошентип айткандан кийин чыгып коюшуң керек эле. Бүгүн маалыматтарды элге жеткизет элек. Анан экинчиден дагы айта кетчү нерсе, тиги Тыныбек Мейманалиев деген киши дагы голосовой жөнөтүптүр. Элдерге таратып, ушундай Санкт-Петербургда бир блогер бар, белгилүү. Ал экөөбүз сүйлөштүк. Ал удивлен дейт. Мен таң калган эмишмин. Анын сөзүн ушул экөөнүн жаңжалы болуп кетип, анан кетип калган. Мен эч кандай айта кетейин, удивлен болгон жокмун. Анткени булардын буга окшогон кочкорлордун баштары сүзүшкөн нерселер көп. Тем более булар саясат майданында көп жүрбөгөн белгисиз адамдар. Мен таң калып деле, удивлен болуп деле кеткен жокмун. Экөөбүз телефон аркылуу сүйлөшкөн деле жокпуз. Мындай голосовой сөздөрүн угуп туруп мен азыр чыгарып жатам да. Анан кече мага эртеп менен телефон чалган экен. Мен сүйлөшө албай калдым ал киши менен. Кечинде мен өзүм чыгам дедим кече. Мен ошол кечинде мен өзүм дагы чыга албай калдым, чын айтканда. Чыңгыз деле мага чыга албай калган сыяктуу болуп, мен дагы балким ал кишини күттүрүп койгондугум үчүн кечирим сураймын. Бирок мен аябай ушундай иштер менен жүрүп чарчап, кечинде саат 12-де келип жаттым да. Мындай бир сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Бүгүн мен өзүм чыгам сөзсүз Тыныбек Мейманалиевке чыгып туруп, анан тияк биягын мен көбүнчө булардын жаңжалдарын билгим деле келген жок. Анткени мага кызыгы деле жок булардын, чын айтканда. Мен айтып эле жүрөмүн, ушул саясий аренада шайлоого барса бир 10 партия ашып кетсе барышы мүмкүн, 10 деле эмес, керек болсо 5-6 барышы мүмкүн. Ага чейин эле тынчып жок болот, анткени каржы каражаттары жок булардын. Экинчиден ынтымагы жок. Азыртан ушинтип бирин бири чукуп сүзүшүп баштады. Мына бул жаштар партиясынын эмне себептен колдоп жаткандыгым ушул Чыңгыз Капаровдун сөздөрүнөн, ушул жигиттин жалындуу сөздөрүнөн. Анан мен билем, бул партиялар дешип, бул партиянын башында 1-2 адам турат, андан кийин 1-2 жан жөкөрү болушу мүмкүн. Анан эл жалпы масса жок. Ушул сүйлөп жалындуу сөздөрдү айтканы менен гана ошол Чыңгыз Капаровдун артынан кандайдыр бир колдогон электорат пайда болду эле. Эми мына тилекке каршы алар дагы жок болуп кетишти. Бул жерде булар менин оюмча эми капа болушпосун, мындай майда партиялар шайлоонун алдында бажырайып чыга калган. Булар айтып атат, 2010-жылы биз пайда болгонбуз, анан мындай деп. 2010-жылы болгону менен бул жаштар деген ушул 3 ай 4 айдан бери эле Чыңгыз Капаров сүйлөгөндөн бери биле баштадык да. Чоң казатты билген сыяктуу эле буларды деле жакын деле билдик. Анан менин оюмча ушул 5-6 мурда мен айткан партиялардан башкасы бу окшогондор мына азыртан эле булар жыдый башташты. Бөлүнүп, жарылышып. Буларга келебиз деген финансы булактары бириси Азиз Суракматовдун күйөө баласы дейби, дагы бирөөсү болсо Акыл Жапаровдун бажасы экен. Ошондой жактарын тиги Чыңгыз Капаров айтты. Демек ал кишилердин аты жөндөрү уже белгилүү болуп, коомдо тескери пикирди жаратып калгандыктан бул партия менен барууга чейин эле менимче финансы каражаттарын бербейт. Менимче булар ошол шайлоого катыша албай калышы мүмкүн дегендей оюм бар. Мен албетте катышышын каалайм, ар бир партия катышсын.
катышып өтпөй калса ошол 5 миллиону мамлекеттин карамагында карып калат экен. Андай болсо андай болсун, өтсө өтүп депутат болушсун, эч кандай каршылык жок. Коомдо мындай окуялар боло берет, болуп келген, дагы болот. Ошондой мен жеке көз карашымда анча деле кызыгуулар деле жок болуп калды. Кечээки ошондой сүйлөшүүлөрдөн кийин удивлен, судивлен деген сөздөрдөн кийин мен эч качан не удивлен, мен булардан башка дагы партиялар жөнүндө сүйлөй турган сөздөр абдан көп, саясат кайнап жатат. Ошол кыскасы. Бирин-бири баягындай биздин каналды мындай ушак нерселерге катыштырып, анан өздөрүнүн кызыкчылыктары үчүн тарталышпайт да бизде эч кимче. Ошол достор, акыркы жаңылыктар, ушундай партиялардын ичинде жаңжалдар болсо башталды. Текебаевдин партиясында ошол Темирсариев менен ушундай нерсе болуп жатат. Ушундай фондо жалгыз гана уруш жаңжалы жок. Ушул азырынча бүтүн Кыргызстан партиясы ушул биз колдогон кайра тескерисинче адамдар колдонуп, мен жеке өз үмүтүмдө көп адамдар бар эле, ушуларга кошулса жакшы болот эле деген тилекке каршы ар кандай окуялар болуп кетип жатат, дагы турмуш көрсөтөт. Анан ушул бүтүн Кыргызстан партиясынын счетуна белгисиз адамдар тарабынан келген акчаларды текшерүүлөр башталыптыр. Борбордук шайлоо комиссиясынын арызы менен деп атат. Эми каяктан белгилүү источниктер? Силер айткан менимче фантастикалык деле бир нерсе жок бул жерде. Ушул бизге окшогон карапайым чортаман адамдар өз жүрөгүнөн ушул партиянын өтүп кетиши. Мына мен айтып атам го, мен ушул чыныгы оппозиция болгондугу үчүн колдоймун. Башка Адахан Мадымаровдун кыйын сүйлөгөндүгү үчүн же башка нерсе үчүн колдобойм. Мен ушул чыныгы оппозиция экендиги үчүн колдоп келе жатамын, колдой берем дагы. Эч кандай бул жерде сырдуу магнаттардан акча которуу жок. Албетте адамдын мындай иренжите турган биздин мамлекеттик органдар тарабынан бир кыймылдар болуп жатат. Дагы көрө жатарбыз кандай болгондуктарын. Ансыз деле мындай чыңалып турган коомду урматтуу бийликтегилер көп чыңалтып, кемени чайпай бербеңиздер. Бардык нерсе бүтөт. Чыныгы демократиялуу жол менен бара турган болсок, эркекче ушул шайлоого баралык. Бирибиздин артыбыздан бирибиз кара пиарды айтып, жаман нерсесин чукуп, антип эме кылбай. Менин бүгүнкү айта тургандыгым ушул. Саламатта туруңуздар. Пикирлериңиздер болсо сөзсүз түрдө жазып коюңуздар. Бакыт Сулайман.